Постсоветтик мамлекеттерде эки президенттин куулаган, бирөөнү камаган биз эле болдук. Биз ушул жагынан астага чыктык. Бирок майнап жок. Улам бир президенттин далысында бучактан матра сайып коюп эле бир 200 киши айланып эле жүрөт. Бирок эл дагы бышып жетилип бир мезгил келди го деп ойлоп атабыз да. Бир силкине турган, булкуна турган, кайра жаралып, кайра жаңылана турган. Мына азыр жалпы Кыргызстанда бир жан дүйнөдөгү өксүк пайда болду. Бул мөлтүр булактай болот бул жерчи. Ошол өксүк болду. Мына каразгөйлүк, мыкаачылык, ташбоорлук, карасанатайлык жөн эле аралап кетти элибизди. Бардык жерде ошондой болуп калды. Илгери мына улуу аксакалдар отурат, ачарчылык болуп, ушул жерде машак терген элдин пейили мындай эмес болчу. Бир нанды сындырып жечи. Адамдар монтип бири-бирине ууруга кирип тосчу эмес. Малды карачу эмес. Мал урдачу эмес. Элдин пейили кенен болчу. Бир айылда бир жетим жесир болсо аксакалдар чогулуп, ушуну көз салып коелучу деп адилеттүүлүк бар эле. Азыр ал жок. Бирок ошол нерсе ошол жактан башталат. Жана каразгөйлүк, эки жүздүүлүк, карасанатайлык, бирин-бирин жамандаган, ушактаган, бирин далысына бирин бучак сайган, бирөө бир жамандык кырсык болсо кадимкидей кубанып сүйүнгөн, кадимкидей сүйүнүшөт. Бирөө кырсыктап, бирөө жаман болсо кадимкидей кудуңдап сүйүнөт. Ошондой заман, ошол ак үйдө, ошол бийликте ошол болду. Анан ошондон элге аура деп коет, бийликтен тарайт. Процент кредитине да ишенбегиле, сүйүнчүсүнө да ишенбегиле, экономиканы көтөрөбүз, коррупцияны жеңебиз дегенге да ишенбегиле. Ошон үчүн мен оозум барбайт ошону айтканга. Бул жердеги сууну төгүп кайра жаңы булактын суусун куймайынча көкүрөккө. Эл оңолуп, бийлик оңолбоюнча бир да программа ишке албайт. Мына форма 2 боюнча 345 000 добуш Кыргызстанда уже бөлүнүп кетти. Билесиңерби, форма 2 деп коет. Паспортун бересиң башка айылга. Таласта мына башка Талас шаарына 4000 добуш чыгып кетти. Талас шаарына 3500 добуш кириптир. Кече мага айтты. Бул деген сөз туугандар. 345 000 добуш сатылды. 345 000 адам добушун сатты деген сөз. Элдин добушун сатып алган бийлик эч качан силерди жыргатпайт. Алардын тилегин айтып берейинби? Тилегин мен жакшы билем. Эл караңгы болсо экен, эл жарды болсо экен, эл ар дайым менин акчама муктаж болуп турса экен, караңгы болуп айтканы менен момундай чайпалып турса экен. Ошондуктан алар жана бир тыйынды тоголотуп үйүп атат ошол. Мегай, малайым, 5 жылга алып турма муну. Мен 180 миллиардты 5 жылга көбөйткүлөм, ошону бөлүп алалы деп. Эл аралык уюмдар ковид менен күрөшүш үчүн 330 миллион доллар. 330 миллион доллар деген не деген акча билесиңер? Бул стадионго батпайт. Момундай жыкса, үйсө уш жерге батпайт. Ошону дешти. Биз парламентке келсек, мен биринчи кезекте баарын жыйыштырып туруп төрөгөгө айтам. Чача-пачаны токтотуп тиги комиссия түздөй, мен төрөгө кой, мен текшерейин. 330 миллион доллар кайда? Эмне үчүн элди кырып алдыңар? Азыр дайыр экинчи волнасы келет. Ал ноябрда, декабрда келет мына. Анткени грипп менен кошо келет. Анан ушул команда кайра барып, ошону тиги ковид менен күрөшөбү. Азыр эски команда эле 80% кайра келет атпайбы? Ушулар келсе ушулар деле шайлайт кайра. Анан азыр дагы жакшы бир 10 чакты жинди бар. Бидай кой деп кыйкырып аткан. Алар жок болсо эмне болобуз? Ошондуктан тең салмактуулук болуш үчүн оппозициялык партияларды шайлагыла. Биз оппозициялык партиябыз. Ким акчаны берсе, аны шайлабагыла. Стадион салып берсе, мына жаштар турат. Стадионду салдыргыла, топту алдыргыла, аянбагыла. Бирок аларга бербегиле. Анткени билип койгула, алар барып 100 эсе, 1000 эсе урдайт. Мына жаштарды колдогула. Бизде жаштар 98% бир бол интернеттен карагыла, балдарыңардан сурап. Мына мен жаштарды араң чогулттук. Булар барбайбыз дейт. Саясатыңар кир дейт. Чыңкырык дейт. Биз тың окат кылабыз, барбайбыз дейт. Араң чогулттук. Анткени баардык лидерлерди чогулттук. Жөн эле четинен кармап алып кел деп чогултуп алган жокпуз.